Курбаналы Сабыров атындагы сыйлыктын лауреаты, Рүстөм Жолбаев атындагы номер 4 орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими акын эжекебиз Садыкова Айсулу Саатовнанын Таңды күтүү китебинен 1-июнга карат 1-июн бүткүл дүйнөлүк балдарды коргоо күнүнө карата арналган Жандуу гүлдөр ырын көркөм айткан 4-Б классынын окуучусу Нейматова Сабина. Жандуу гүлдөр. Салам сага, ата журтум ыйык мекен. Салам айтат шаң менен балдарыңыз. Койнунда жүрүп өскөн, күлүп өскөн. Бул жашоонун жаңа аткан таңдарыбыз. Мекенимдин таңы бул биз жарашкан. Айы менен күнү да бизге баккан. Мээримине бөлүнүп ата журттун. Келечек максаттарга канат каккан. Кел достор, ырырда эле кубанып шат. Өлкөмдүн мээримине канып жыргап. Аталар биздер үчүн терин төксө, энелер биздер үчүн күйүп бышат. Келгиле жаңылыктар жараталы, кооздукту айланага тараталы. Билимдин өнөрлөрдүн чыра чокусуна, биримдик ынтымакта жанашалы. Бүт дүйнөгө жаңырган, күлкү толсо, ыйлаткан муң кайгылар жоголсо, көз жаш төккөн наристе бүт жоголсо экен, жер шаары балалыкты бүт коргосо, дүйнөдө тынчтык болсун тилегибиз, достукта бекем болсун билегибиз, жер шаарын жаңырталы ырлар менен, жеримден жараштуу гүлдөрүбүз.